Башы жанағы соңы болады. Соңындағы жақшылық тілекте ақ бата менен жиынтықты тура көріп тұрабыз. Ана месе біз Атбай жұрттан ушул Акбар агабызды куттуктап келген, алыс жакындан келген туған урук, жекжат жана ошондой эле расмий өкүлдөрдү сахнага чакырабыз. Карагулжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Дыйканов Примберди Аширбакевич, Карагулжа райондук мамлекеттик администрациясынын маданият бөлүмүнүн жетекчиси Турганбаев Икрамил Орозович, жана ошондой эле Карагулжа кайрыктары коомдук бирикмесинин жетекчиси, композитор, кыргыз эл артисти Исрадин Аманбаевди. Музыкалык ишмерлер союзунун президенти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер агабыз Кубанычбек Осмоновду. Жана ошондой эле туугандарынын атынан Бекболот Жаныбеков аганы, Бакыт Сатыбалдиев жана Баямин Ибраев. Жалпыңыздарды чакырабыз. Кол жагыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, урматтуу ырыш кооздору. Өзү куттуу элди, куттуу жерди эгерим жакшылыгынан кур койбойт экен. Биз Карагулжаны касиеттүү деп келебиз. Анткени жана акыныбыз ырдагандай, Карагулжа деген атты ошол Бакай бабабыз атайы келип, жана биздин улуу манасчыбыз Сагынбай Орозбаковдун манасынын 2-нчи томунда айтылат. Анжан Кашкар арасы улуу тоонун бийиги, арбын экен кийиги. Капкара болгон Кулжадан 54-тү атышып, баатырлар жолго салыптыр, Карагулжа атагы жер атагы калыптыр. Ошонон бери биз төкмөбүздү ардап кетти, биз дагы ошол куттуу элден, куттуу жерден ошол жакшылыгын берип, таланттар чыгып, биз сыймыктанып келебиз. Мен бир кичинекей кызык ушул улуу көчтүн башын айтып кетейин деп турам. Илгери Залкар төкмө акын Алымкул Сөнбаев кайтыш болуп о дүйнөгө озганда белгилүү төкмө Исмайыл Боранчуев кош Алымкул деп ырдап, ошондо Кыргызстандын 4 тарабынан 100 адамды кошуп ырдаган экен. Ошондой белгилүү талант өнөр адамдардын ичинен Карагулжадан Алайкуудан Чалыр кыякчыны, Токбой талалык Куйручуктан кем калбаган Куудул, Кошкорбай Куудулду кошуп ырдаган экен. Ошондой таланттар чыккан улуу көчтү мына кийин биздин поэзиянын алпы Сооронбай Жусуев бабабыз улап, ырдын пири Ырысбай Абдыкадыров улантып татыктуу, жалаң улуттук колоритте ыр чыгарган Жеңишбек Шамшиевдин баштаган улуу көчтү татыктуу улантып келаткан бул жерде турган Исрадин Аманбаев, Акбаралы Тасмаев, Болот Токтобаев, Алишер Тоотаев окшогон биздин таланттуу уулдарыбыз, ошо улуу биздин таланттарыбыздын өнөр адамдарынын биз сыймыктанган улуу көчтү татыктуу улантып кетип аткандыгына биз аябай сыймыктанабыз туугандар. Акбаралы жөнүндө көп сөз айтышсак болот. Ырыларына мына уктуңуздар. Эмне деген керемет, эмне деген бийиктик. Тоо жыттанып турат десек да болот, кымыз жыттанып турат десек да болот. Биздин тоолуктардын пейли дагы, алардагы ошол жердеги мүнөзү дагы, каалоосу дагы, максаты дагы, тилеги дагы ушу ырларда даңызаланып айтылдыбы десек туура болгудай. Ошон үчүн биз ушу улуу көчтү татыктуу уланткандыгы үчүн, ар бир чыгармасы үчүн биз Карагулжалыктар Акбаралы менен сыймыктанабыз.
Дағы ел ортоны елуге еми келді. Дағы Қырғыз еліне бере тұрған дағы көп шығармаларды билетті есептейбіз. Біз Ақпаралыны азыр сыйлықтарыбыз, разышылық көп сыйлықтарыбыз бар. Бірақ кешіріп қоясыздар. Ошонун алдында ушул жерде бір аманаттан құтылып қояйын. Урматтуу туугандар, туура түшүнүңүздөр. Исрадин Аманбаев турат. Мен bir жылдан бері ыңғайы келбей аттылы. Бүгін Ақпаралы рахмат айткыбыз келіп турат. Ушунун концертинен пайдаланып биздин bir Каракулча районунун чоң сыйлыгы бар эле. Ушуну тапшырып коюп уруксат этиңиздер. Анан мен Ақпаралыга өтөйүн. Жарай, жакшы болот. Себеби Исрадин Аманбаевдин мөл булагы өнөр дүйнөсүндө, овон дүйнөсүндө, кыргыз музыкасында ушул мөл булагы эчан ашып ташып, ал Тар дарыясына кошулуп, Тар дарыябыз Кара дарыя кошулуп, Кара дарыя Сыр дарыя кошулуп, Сыр дарыя Арал деңизине куйганына көп болду. Биз ушуга Исрадин Аманбаевдин чыгармачылыгына таазим кылып, өзүнүн bir Каракулча районунун эң чоң сыйлыгы Каракулча районунун ардактуу атуулу дегенди ушул бүгүнкүгө туш келиптир. Кечирип коесуздар, тапшырып коюп уруксат этиңиздер, анан мен Ақпаралыга өтөйүн. Каракулча районунун ардактуу атуулу наамы Исрадин агайыбызга тапшырылган турат. Дагы бул биз ушул администрациянын атынан чын дилден куттуктайбыз. Каракулчанын элин, жерин Даңазолодо кошкон салым үчүн, кыргыз музыкасына кошкон өтө олуттуу салым үчүн биз ардактуу атул деген наамды ыйгарабыз. Тапшырып коелу. Кол чабуулар болсун. Колдоп туралы, куттуктайбыз. Майлаганга дагы кичине конвертибиз бар. Аша конвертин утпаңыздар. Каракулча районунун ардактуу атуулу Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор Мухажатраев атындагы музыкалык мектеп-интернатынын жетекчиси Исрадин Аманбаев. Кол чабуулар. Мына жана мен чалыр деген кыякчыны бекер айткан жокмун. Сооронбай Жусуевдин, Исрадин Аманбаевдин аркасынан ордун басар, из басар. Мына биздин Ақпаралы Тасмаев деген биз сыймыктанган оончу жана аткаруучу. Келечеги кең болсун дейбиз. Ыкыбалы, бийик алатоо менен тең болсун деп биз сыйлыктарды тапшырууга уруксат этиңиз. Элдик жана акындардын ырларына 200дөн ашуун оон жараткандыгы, салттуу маданияттын өнүгүшүнө кошкон зор салымы, жана Каракулча районунун атын алыска таанытып, элге ак тилден кызмат өтөп келе жаткандыгы үчүн Каракулча районунун ардактуу атуулу ардак наамы Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери Тасмаев Ақпаралы Токтогуловичке ыйгарылат. Каракулча районунун ардактуу атуулу Ақпаралы Тасмаев. Колдоп туралы, азаматсыз, куттуктайбыз. Ардайым ишиңиз жалпы журтка сиңип, эмгегиңиз эл эскерип, бизге окшогон ини карындаштарыңыз аулантып турсун дейли. Ак калпаңыздан башыңыздан түшпөсүн. Ардайым атпай журттун алдында жүрүңүз. Ошондой эле ушул концертти уюштурууга зор салым кошкон ошол бизге 1-2 адам бар экен, ушуну сыйлап коюп уруксат этиңиздер. Кыргыз элинин аттын качкасында таанымал оончу жана аткаруучу Тасмаевдин концерттик иш-чарасын уюштуруудагы жигерди зор салымы үчүн Сатылганов атындагы Улуттук филармониясынын башкы режиссеру Кадыров Умар Үшенбаевич Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Умар Кадыров, бүгүнкү кеченин коюучу режиссеру. Кол чабуулар болсун. Баракелде Умар мырза. Жаш болсо дагы жалпы иш-чарага баш болуп турду.
ушундай эле ошол иш-чараны уюштуруудагы жегерди зор салым үчүн Маданият, тарых, тил каналынын баяндамачысы Токтогулов Мирхамит Токтогулович сыйланат. Мана сага. Құттықтайбыз, сыйлығыңыз құт болсын. Мирхамит Тоқтоғулов. Чоң рахмат. Улайым, ушул өнөр адамы жөнүндө кыргыздар аябай жакшы айтышат. Мен ошол сөздү да бир кайталап коеюн туура таптым. Байлык дегенди жок болуп кетүүчү муз. Бийлик деген эрип кетчү муз. Ал эми өнөр деген артыңда калган из дейт. Кыргыз эле. Ошон үчүн өнөр адамдары биздин ушул Кыргызстаныбызда көп болсун. Ылайым ушулардын келечеги кең болсун. Элдердин урухуй дүйнөсүн байтууда ушул ылайым аман болсун. Чоң рахмат. Каралжы райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Дыйханов Фирмер Ташырбекович болду. Тереңиңизди билдиребиз. Сөз музыка уюмунун союзунун президенти, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Кубанычбек Осмонов агабызда. Урматтуу рахмат. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары. Мына быйыл ошо Чыңгыз Айтматов дүйнө эл жазуучусу. Анан Акишин 90 жылдыгынын алкагында мына профессионал музыкалык композитор, музыка жамаатында композитор Таштанды Ирматовдун 90 жылдыгынын алкагында ошо Акбар Тасмаевдин Акбаралинин отчеттук концерти өтүп жатат. Мен баятан бери угуп отуруп көп жакшы эпизоддор көз алдыман тартылып өттү. Мына Ош филармониясынын түптөлүшүндө да жана Лира, Акбарали, Токон, ошо Баяков, ошо Ошто филармониянын түптөгөн бир топ артисттерин эстеп, ошонун башатында мына Акбарали турган. Эмгектенип жүргөн ошол мезгилде. Филармониянын имараты жок болгонуна карабастан ишти уюштуруп, концерттерге чыгып, канча эмгектерди кылды. Ошо карап отурсак, ошо профессионал музыканын башатында дагы ошо Рыспай Абдыкадыровдай, Жеңишбек Шамшиевдей, ошо Акбаралы Тасмаевдей, мына Исрадиндей, ошо Тотаевдей, ошо Карагулжа жамаатынан чыккан мен Оончу, Ырчы, Гүйлөрдү комузчулары дагы бир топ эстеп кеттим. Мына Чалыр Кыякчыны айтты, кийин Мамат Кыякчы, Чырмаш Байтеков деген комузчулар республикага белгилүү. Мына ошо классиканы, кайсы классикалык музыканын болбосо дагы ошонун түпкүрүндө өзөк болуп, ошонун башатында ушундай жөнөкөй табияты таза обондор турат. Карап алып көрсөк, ошо кандай жазуучу болсо дагы, художник болсо дагы, композитор болсо дагы, ички дүйнөсү кандай болсо, кандай табиятта өссө, бардыгы ошо чыгармаларында чагылдырылат. Азыр ырларын карап отурсак, ошо тоодон таштан ташка урунуп түшкөн мөңгүнүн суусундай таптаза, өзүнчө бир оригиналдуу, бир күү саңдуу, келип өзүнчө бир ритмикалык өзгөчөлүгү бар, оригиналдуулугу бар. Азыркы ырлардын табиятын көрүп атасыңар. Кыргыздын табиятынан, кыргыздын мына баягы илгерки салттуу музыкага окшош болгон эле чыгармалар жаралып калып атат. Алардан айырмаланып турганды мына айырмасы мына Акбаралы Тасмаевдей, ошо азыр эле мына Исрадин сыйлыгалы ушунун ырларындай оригиналдуу чыгармалар болсо, кыргыздын музыкалык искусствосу өсө бермекчи. Мына дал ошондой оригиналдуу чыгармалары үчүн Акбаралини Кыргыз Республикасынын музыкалык ишмерлер союзу өтөгөн эмгектерин эске алып, анан ушундай оригиналдуу чыгармаларын эске алып, келечекте чоң албан ушу чыгармачылыкты каалайбыз. Кыргыз элине дагы көп жакшы чыгармаларды жаратат.
татал жанрларға да киришип көрөт деген үмүттөбүз. Кол чабуулар, сыйлыгыңыз кут болсун. Акбаралы Тасмаев өзүнүн кесиптештеринин сыйлыгына татыктуу болуп турат. Чоң рахмат. Анда эмесе сөздү Кыргыз Республикасынын элчиси, Карабулжа кайрыктары коомдук бирикмесинин жетекчиси Исрадин Аманбаев агайыбызда. Мирхамитдин дайыма эл артиси деп айтат. Ой, мен эл артиси эмесмин деп айтам. Кудай бурса эл артиси болуп кала берейин. Бирок баары айта берем агай. Рахмат. Бир-эки ооз сөз. Татыктуу таланттарды айылдан таап, райондук деңгээлге алып келип, райондук деңгээлден таптап облустук деңгээлге алып келип, облустан республикалык деңгээлге алып келип, ошо таланттарды элге көрсөтүп, бүт Кыргызстан элине, оончу болсооондорун көрсөтүп, ырчы болсо үйүнүн көрсөтүп, ушуларды таптоо биздин улуу муундардын, өзгөчө бизге окшогон искусство адамдарынын парзы. Мына азыркы мезгилде өзүңүздөр көрүп атасыздар, бардык республиканын аймактарында өздөрүнчө топ болуп, таланттарын көрсөтүп, ушундай концерт берип жатат. Мунун жамандыгы жок. Мунун жакшы гана жактары бар. Ошол атаандаш болгон мезгилде гана бардык нерсе өнүгүп өсөт. Мына 2 жыл мурда ушу Карабулжанын өсүп келе жаткан ырчылары, оончулары мага келишкен. Ушу бизди бир баш көз болуп бербейсизби? Бизди карап бербейсизби? Бир уюштуруп бербейсизби деп. Анан мен макул болуп, мына өзүңүздөргө бул жерде отургандар кээ бирлери билишер, ушул филармониянын чоң залында Карабулжа кайрыктары деген чоң концерт бергенбиз. Мына Кубаныч Осмонов агабыздан баштап, Маркабай Аматов акындардан баштап, Төлөгөн Мамеев акындарыбыздан баштап бардыгын көрсөткөнгө аракет кылганбыз. Облустук деңгээлге койдук, районго чейин алып бардык. Анан ошондон бери мына 2 жыл өтүп кетти. Ошондо биз кичине тыйын тыпыр топтоп алган элек. Ошол тыйын тыпырыбызга азыркы мезгилде үн жазуучу студияны ачтык. Аранжировкасы менен ошол жерге бир баланы коюп койдук. Азыр ушул биздин балдар, биздин кыздар бары ошол жерге үндөрүн жаздырып, өздөрүнүн аранжировкаларын жаздыртып, мына башташты десек болот. Андан кийинки биздин да бир милдетибиз ошол топтун арасынан аттын кашкасындай таанылып калган, же болбосо эми тапталып калган балдарды, кыздарды өздөрүнүн автордук концертин берүү максатыбыз болчу. Мына былтыркы жылы Болот Токтобаев инибиз турат, ошол инибиздин бул жерде чоң концертин бердирткенбиз. Анан мына быйылкы жылы Акбарал Тасмаевдин концертин бердиртип атабыз. Бул Акбарал Тасмаевдин өнөргө аралашып жүргөнүнө деле бир чейрек кылымдан өтүп кетти. Мына азыр табына келип турган мезгил, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мунун ырларын угуп отурсаңыздар, мына Кубаныч Осмонов агам жакшы айтты. Бул жерде Жеңишбай экенин ырларынын уландысы кетет. Мындай карасаң Токон Эшбаев, Асанкалы Керимбаевтардан калган кайрыктарды мындай улап андандар алып кеткен. Өзүнүн үнү бар, өзүнүн жүзү бар оончуга айланды. Болбосо кийинки мына жазган оондорун карасаңыздар, бул деген тиги илгерки боогачы окшогон улуу муундагы оончулардын бир кайрыктарын тапкандыгы да, бул дагы абдан мындай эмгекчилдиги көрүнүп турат. Мына болуп толуп турган убагы Акбаралынын, ошон үчүн Акбаралынын бүгүнкү концертин койгонубуз дагы бекеринен эмес. Урматтуу туугандар, мына баарыңыздар келип, аягына чейин кол чаап, тыңдап угуп бергениңиздерге уюштуруучулардын атынан чоң рахмат айтабыз. Анан дагы бир рахмат айта турган жерлерибиз ушул жерде филармониянын, улуттук филармониянын жетекчилигине Кыргызбай Раппаевич, менимче бул жерде отура берем, Кыргызбай Раппаевич, сизге чоң рахмат айтабыз. Дайыма ушу колдоп жүрөсүз таланттарды. Элтер телевидениесине чоң рахмат айтабыз, мына бул жерде көрсөтүп отурат. Анан айрыкча мына алыстан келген райондун акими Прим Дыйканов Аширбековичке чоң рахмат айтабыз. Ушундай акимдер көп болсо, маданиятты билген, маданиятты тааныган, маданиятты
сүйлөгөн акимдер көп болсо абдан жакшы болот эле. Пиримдикан Ашырбекович, сизге чоң рахмат. Анан сыйлыгыңызга дагы чоң рахмат, мага дагы кошуп бергениңизге мен да кубанып отурам. Ошондой эле мына бул жерде уюштурган балдарыбызга, Мирхамитка, Елбарчынга, анан Зуура деген кызыбыз каякта жүрөт. Ошол кызыбызга дагы чоң рахмат айтышыбыз керек. Барыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе бир туугандардын атынан Бекболот Жаныбеков агабызга беребиз. Урматтуу мына концерттин катышуучулары, туугандарым, жана райондук аким Дыйкан Пирим Дыйкановичке чоң ыраазычылык билдиребиз мына туугандардын атынан. Анан ушу Акбарали инемин чыгармачылыгына чоң узун жол каалаймын. Пирим Дыйканович айткандай, Карагулжа касиеттүү жер, аерден ырдын пири ырыспай чыккан, Жеңишбек Шам шийип чыккан, мына аркасынан Исирадин Акбаралилер келатат. Ушулардын жолдоруна ошол Жеңишбек менен Ырыспайды колдогон ошолордундой жакшы чыгармачылык боло берсин. Анан мен Акбаралинин мынча көп ыры бар экенин деле билбепмин. Бүгүн угуп атабыз. Ошол Акбаралинин ырын ырдап, эл артист болгон, кыргыз эл артисти болгон артисттер жүрөт. Ушуга ошо Пирим Дыйканович мынеде ким Исирадин жүрөт, ушуга кыргыздын наамын алып берип койсо деп суранам ушу туугандардын атынан, жалпы мынеде отурган элдин атынан. Рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат агай. Ишиңиз керек болсун. Эми туугандар, жакшынын шарапаты деп коет. Шарапатын Акбар агабыздын шарапаты менен көптүрүбүз элдин батасын алып жатабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда кичинекей баян эки куплет ырдап койсоң. Ассаламу алейкум, арабаңыздар. Кара кулжам, алайкум, кызыл жарым, жайлоолоруң, тоолоруң кыдыргамын, шибериңде эс алып жатсам кээде, чалынгамын, ташыңдан жыгылгамын, булагыңдан жүзүмдү жуугам канча, ойногонмун, колдорум кубарганча, таза аба, көк асман бийик тооңу, эстейм дале кудуңдап кубанганча. Боз топурак, таштак жол, балалыгым, кирсиз дүйнөң, аруулугуң, тазалыгың, жазда шамал, жайда жан болуп турса, өзүң эмес өзгөрөт абанугуң. Мейли Дубай, мейли болсун Крымың, жок тамага, кооздугуң да кызыгың, мен өстүргөн таза сезим кири жок, өзгөрт албайт, мейли өтсүн кылымың. Кара кулжам, алайкум, кызыл жарым, куурабагын, соолбогун, кыйылбагын, боз топурак, таштак жол, таза баңда, ойноп күлсүн менин да кызуулдарым. Баракелде. Бали, азаматсыз ташкындай берсин талантыңыз. Жытындай тоонун гүлүнөн, жылаажын добуш үнүнөн. Арбаган жанды авазы, окурган обон түбүнөн демекчи, обончу аткаруучу Акбарали Таспаев агабыздын чыгармачылык кечесин Ушул менен жыйынтыктайбыз. Сүрөөнчү кийик аттырат деп коет. Жалпыңыздардын келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Кайрадан жолугушканча аман туруңуздар. Бар болуңуздар.